Кыргызстандын алыскы аймактарында жумушсуздуктун айынан ички миграция күч алып, калктын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарына агылып келүүдө. Деген менен алардын көпчүлүгү расмий түрдө каттоодон өткөн эмес, укуктары да чектелүү. Мыйзамдуу түрдө жөлөк пул ала алышпайт, анткени алардын үйү жайы туруктуу жумуш орду жок. Ал эми статистика комитетинин маалыматына ылайык, расмий каттоодон өткөн ички мигранттардын саны 2017-жылы 25 миңди түзгөн. Келгендердин басымдуу бөлүгү республиканын түштүк аймагынын жашоочулары. Численность Бизге расмий түрдө катталгандардын саны 2017-жылдагы маалымат боюнча 25 миңди түзөт. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу анчалык деле айырмачылык жок. Алардын басымдуу бөлүгү өлкөнүн ош аймагынан келгендер. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча каттоодон өтпөй эле жүргөндөр абдан көп. Эми аларга эч кандай чектөө кое албайбыз. Кино режиссер Эрнис Абдыжапаровдун балалык кези да айылда өтүп, кийин бой жеткенде шаарга келип билимин тереңдетип алган соң кайрадан кичи мекенине кетүүнү эңсеген. Бирок турмуш шартка, чыгармачылык жумушка байланыштуу мигрант болуп шаарда калууга аргасыз болгон. Эми калаанын ызы чуусунан тажаган кино режиссер өмүрүнүн калган бөлүгүн өз айылында өткөрүп, кыргызчаттанган кинолорду жарыкка чыгарууну эңсеп турган чагы. Мен ошол башында эле ошо Төлөм Шокеев, Үсен Кудайбергеновдер учурунда кыялданган ошо көлдүн жээгинде өзүнчө кино натур площадка болсо деген ошол мурасты алып алып, ошо 14-жылдан бери мыйзамда чыгардык, өкмөткө да кайрылып көрдүк. Анан жыйынтыгы чыкпагандан кийин ошо 4 жыл мурун өзүмдүн ыктыяры менен ошо көл жака көчүп кетип калдым. Шаарга агылып келгендердин көбү билим алууга кызыктар болгон жаштар. Алар жогорку окуу жайды бүткөн соң жумуш тапкандары калаада калат. Таппагандардын көпчүлүгү чет өлкөгө кара жумуш иштөөгө кетишет дейт. Эми алардын алган билимин колдонуп калуу үчүн өкмөт региондордо тиешелүү шартты түзүп бериши керек деген оюн ортого салды. Мисалы баарыбыз билебиз, Бишкектин тегереги бүт эле жанагы конуш болуп кеткен. Ошонун баары айылдан келген жаштардын баягы учурунда жер алып там салгандар. Ошонун катарына мен да киргем ошол миграцияга. Ал эми бүгүнкү күндө жаштарды айта турган болсок, бул табигый нерсе. Анткени жаштар ошо билимге умтулгусу келет, маданиятка умтулгусу келет. Анан ал нерселер дайыма борбордо, ошондуктан жаштардын агып келатканы бул табигый нерсе. Ички миграция маселеси буга чейин да жогорку кеңеште көтөрүлүп келген, бирок андан да натыйжалуу майнап чыккан эмес. Эл өкүлү Тазабек Икрамов бул көйгөйдү чечүүнүн бир гана жолу быйыл президент аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Эми региондорго көбүрөөк көңүл бурулуп, жергиликтүү калкты жумуш орундары менен камсыздоо керек дейт. Ошо алардын баарынын көбүнүн каттоосу жок, үйү да жок, мамлекеттик каттоодо турган жумушу дагы жок. Андан сырткары буларды укуктары чектелүү да. Ички миграциянын агым токтотуу бул өзүңүздөр билесиздер бир гана буну мамлекет жактан бир завод, фабрика кылып, же болбосо иш менен камсыз кылып гана токтотуу болот. Андан башка жолу жок. 2017-жылдагы ички миграцияга көз чаптыра турган болсок, Баткен облусунан 986, Жалал Абадтан 1374, Талас облусунан 897, Ысык көлдөн 1562, Нарын облусунан 1510, Ош облусунан 1745 жарандар борборубузга агылып келген. Жазгүл Мадинова, Исламбек Майрамбеков, Нью ТВ.